кээ бир топтордон буга ким кирет? Криминал же болбосо религиозный мүмкүн болушу мүмкүн келечекте. Дагы ушул сыяктуу кээ бир топтор бир айыл өкмөттө же бир шаарда тиги бийликти алып коюшу мүмкүн болуп атат. Анан кийин ошондуктан биз ушул түш шайлоо менен ошондой маселелерди жокко чыгарабыз да. Эмне үчүн түш шайлоодо буну жокко чыгарабыз? Анткени 11 депутатта 2-3 криминалдан эле бир балдары кирип кетсе, депутат болуп туруп. Алар калгандарын физически коркутуп эле балача кандидатка добуш бересин деп коюп атат. Мен бир мисал келтирейин. Бул мүмкүн мындай эле бирок лично мага ушул мисал катары айтып жүрөм да. Чолпон Ата шаары Ысык көлдүн чак ортосунда турат. Кыргызстандагы шаарлардын мен ойлойм эң бир жакшысы депчи. Ага мэр болом деген кишилер ушунчалык көп болуш керек деп ойлойм да. Чолпон Атага мэр болом деген. Таласка, Сүлүктүгө, Карабалтага караганда Чолпон Ата мэр болгон кандай жакшы. Жалаң туризмдин ортосунда турасыз. Мына ушул жерге кечеги шайлоодо бир эле кандидат чыкты. Мен таң калдым. Эми башкаларды биз партиядан, фракциядан сунуштабайсыңарбы десек, айда криминалдан коргот экен. Кандидат чыгам деп аткан кишиге бир-эки эле жаш бала барып туруп, брат салам айтты, чыкпай эле коюңуз дейт экен. Атын да сурабайт экен, кайсы брат экен. Билет экен, айда бир эле брат бар экен. Таң калыштуусу ошол жалгыз кандидат өтпөй калбады. СДПКдан көрсөтүлгөн. Көрдүңөрбү? Ошол аз депутат болсо да ошо каршы болуп өткүзбөй койду да. Жалгыз эле кандидат өтпөй калды. Кийинкисинде кандидат чыкты, дагы жалгыз. Элестеңер, мына ушундай криминалдын влияниясында мына түш шайлоо токтотот да. Анткени эң мыкты криминал болсо да, ал бир шаардан же бир айыл өкмөттүн элин коркута албайт.